Мына келинчек эмне істеп атыр деп ойлоп атырган чарсы, камырдын үстүнөн басып. Сиздер үчүн ансат рецепт издеп атырман. Көрсөтүп өткөнүмдөй хамма үйүндө табылатын сол кумшекер, семечко май, 3 маек. Хамма үйүндө табылат деп ойлоймун. 3 маек жагып, үстүнө 1 киса кумшекерди, 1 киса майды куюп, көрүп турганыңыздай Бунда аз-аздан салдым. 3,5 киса un кетти. Бөлүп салың. Баарын бирден салып жибермеyin. Маектин кисаңыздын көлөмүнө карайсыз. Соң үчүн аз-аздан салып барганыңыз жакшы болот. Кийин орточо катты да эмес, боз да эмес, нормада камыр болот. Камырды 3кө бөлүп алдым. Биринчи бөлөгүн майда-майда золалар кылып, листтин үстүнө терип, үстүнө бармагым менен ызгалтырып, жүрөкчө этип, жем, кийин вареный молоко бар, сону куйдум. Силер кааласаңыз, шоколад салсаңыз да болот. Экинчи бөлөгүнө жууп, тазалап, кептирип алган кишмишлеринен салып, үчүнчү камырыбызга болсо, езип алган козаларымды салып, оларды да орточо золада форма берип алдым. Бул печеньелерimiz тез писеди. 15 минутта писеди. Карап турасыз, печканын басынан айрылмайсыз. Бул печеньелерimiz сондай боз болот, колдо сакланып кететиндей. Сиздер мен көрсөткөн варенье джемдин ордуна үйүңүздө бар вареньелерден пайдалансаңыз болот. Башта көрсөткөн 3 нерсемден 35 штук печенье чыгардым. Көрүп турганыңыздай үйдө бар нерселерден ажайып печеньелер пиширсек болот.